Эфирде жол коопсуздугунун эрежелерин чагылдырган Кылтак программасы, саламатсыздарбы? Азыркы тапта жол эрежелерин билбей, эрежелерден тышкары өз билемдикке салып, унаа айдаган айдоочулар арбын. Анын кесепетинен өлкө ичинде адам өмүрүн алган кылмыш кырсык окуялары көп катталып жаткандыгы менен байкасак болот. Өлкө ичиндеги жана анын ичинен Нарыны районундагы кылмыш кырсык окуялар менен тааныштырмакчыбыз. Кырсыктарды алдын алуу максатта бир катар айдоочулардан эң жөнөкөй делген бир канча жол эрежелери көргөзүлүп, канчалык деңгээлде айдоочулар эрежеге баш ийерине күбө болдук. Şu kosmos sizin bir sorun var mı? Namaz bak. Nisan balkonu cuma. Okumadınız mı? Biz geçiriz biz uşul. Yol kısıtlar yok polatlarına baylanmıştı. Jalpı öyle aydoçlardan bilim dengeli tekşirdiler. Kılavuz yapılacak. Ne söyleyeceğim? Главный дорога Бүтүш өкүнү. Сенин окшошу бар? Бул кайсы? Не болду связи? Агон болду. Еще хат? Стоп. Эмнени стабы? Токтоп туруп анан жүрүш керек, если этот главный дорогадан чыгатса. Сизге ак жол каалайбыз. Саламатсызбы? Нарын областы ички башкарманын начальниги Элисан Толконуна. Кандайсыз? Жакшы айдап жатасыз. Мен жакшы. Аймагында, жалпы эле Кыргызстанда жолун агырстар көп катталып атат деп атасыз. Ошонун бирден бир себеби айдоочулардын жол белгилерин, жалпы эле жол кыймыл эрежелерин билбегендигинен болот. Сиз окуп алдыңыз беле праваңызды? Жок, айдоочулук бөлүмүңүздү. Кайсы жерде окудуңуз аны? Жактан Нарында. Кайсы мектебинен? Ну, реки автошколдан окумуз. Дасафтан Дасафтан окугансыз. Айдоочулук стажыңыз канча? 2011-ден баштап. 10 жыл болуп калыптыр, э? Жол белгилерин унута элексизби? Кээде жаңырыкта кетип атпайбы? Анда билгениңизди сурап, билбегениңизди эскертип коелу, каршы болбосоңуз. Эде жалпы эле жолу баянында жол белгилери боюнча билсеңиз, ошо билимиң деңгээлиңизди текшерип, анан билбегениңизди эскертип коелу биздин максатыбыз. Бул жолду билесизби? Мен баягы жумуш жүрүп атат деген жолдо. Дорожный работа. Дорожный работа. Могу жол белгилерин билесизби? Билбейт. Бул жолдо автомагистраль жол. Жол белгисин билесизби? Билебиз. Эмне? Кантип айтылат? Мен Авайла жолдор опасный деген жолду. Опасный беле тайгалакпы? Тайгалак деген ошо өкөтөң эле кириптим. Артынан скорость азайт деген. Жол белгисин билесизби? Билебиз. Эмне? Главный дорога жок деген. Жокпу же главный дорога бүттү деген сөз? Бүттү деген сынак көрбөй эмес. Бул билесизби? Запрещен. Нарын областынын Нарын шаарында ушул жол белгиси көп кездешет. Бул кайсы? Запрещен да. Токтогон болбойт. Жок, эки түрү бар. Остановка запрещен бар, парковка запрещен. Ошондо эки түр бар. Бул парковка запрещен болуш керек. Ал эми мунусучу? Вообще запрещен деген сөз. Вообще запрещен. Ол эмне белгилеси? Бул жол жок деген белгиси. Жол жок. А болчу Нарын шаардын ичинде да көп кездешет. Ближайший. Бул мында элдик айтылат, бул деген искусственный. Эмне деп айтылат? Тесеня бар деген. Ушундай ближайший. Эми сизге могуну көргөзүп коеюн. Кайсы знактар? Знактар ошо алдыңга чыгып бара деген ушундай экен. Жеңил машина. Жеңил машина.
группа эмес, запрещай. Запрещен, А бул? Күнгө бою чыкпады отур. Жакшы, эми сизге кааларыбыз жол карсыздыктарын алдын алып, ушул жол кыймыл эрежелерин жакшы үйрөнүңүз, жол белгилерин жакшы билип алыңыз. Ак жол сизге. Областық ишкер башкармалыгы боюнча жол кыймыл болчу Алсо бөлүмүнүн башчысы Элисан Талдоович Жумаев жакында кеңештеп беришти. Канча окуп алдыңызбы? Права. Айдоочу бөлүмү. Канча болду? 3 жыл. 3 жыл. Кайсы автомектепти бүттүңүз? Чет Нура. Орто Нура. Чет Нура. Сабакка барып алдыңызбы? Барып алдым. Экзаменди кандай тапшырдыңыз? Жакшы эле тапшырдым, биринчи эле өттүм. Биринчи эле аттыңызбы? Анда сиз бүткөнүңүз аз эле болду, жол белгилерин унута элексизби? Унута электим. Көргөзүп эле, байкап көрөлү. Бул жерде эме болуп аткан иштер болуп аткан эскертүү белги. Жол Эскертүү белгиси ошо жолду. дарона работа. Дарона. Болду. Белги дана билбейт экенмин. Өнерін айтып көрсеңіз неге? Бұл өзінде жол. Мос эме бунде эме чоң жол Автомагистраль. автомагистраль. Кайгат деген эскертүү. Эң жакшы. Ол белгичи. Бул встречный чыкканга болот деп эскертүү. Бұл белги кайсы? Запрещен токтогонго Эмнени болот? машина Эки түрү бар, урматтуу айдоочу. Остановка запрещен деген бар, анан парковка запрещен. Парковка. Кайсынысы? парковка. Парковка, да? Анда бул кайсынысы болуп калат? Бул остановка. Туура айтып атасызбы? Маштырыңыз. Туура эле алмаштырдым. Ол кайсы? Бул болсо жол бүттү, андан ар жакта жол жок. Выезд. Выезд. Эми могу белгилер айтып коюңуз. Бул эскертүү. Могу белгилер айтып коюңуз. Белгилер кайсы? Бул эме жеңил машинени алган чыккан болду. Запрещающий знак, да? А бул болсо грузовой машина чыккан. Эми жол белгилерин билүү, жол эрежелерин, кыймыл эрежелерин билүү ар бир айдоочунун түз милдети. Ошонун негизинде биз жол кырсыздыктарын алдын алабыз. Сизге ак жол дагы окуп үйрөнүп, көбүрөөк билим алыңыз, жакшы. Жалпы эле Кыргызстанда, анын ичинен Нарын областынын аймагында жол унагыстары көбүрөөк катталып атат. Ошондуктан биз жалпы эле бул бирден бир себеби айдоочулардын жалпы эле жол кыймыл эрежелерин начар билүүсү, анын ичинен жол белгилерине баш ийбөсү болуп турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык айдоочулардын билим деңгээлин текшерип, кайсы мектепти, автомектепти бүткөндүгү, кандай окугандыгы боюнча ушундай социалдык суроолор, опростор болуп атат. Билбегендерин эскертип, билгендиги боюнча дагы билсе ак жолго алып, ушундай акчалар өткөрүп атабыз. Негизи эле биздин жалпы эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн негизги багыты айдоочулардын жол эрежелерине баш ийүүсүнүн жана жол кыймыл эрежелерин билүүсү боюнча талаптарды коюп атабыз. Бардыгына үйрөтүү иштерин жалпы эле ички иштер органдарындагы жол коопсуздугун, кыймылдын коопсуздугун камсыздоо багыты эле эмес, жалпы эле мамлекеттик органдарга ушул багытта иш алып барууну чакырабыз. Эми биздин сизди азыр тосуп негизги бере турган сурообуз байке ошо сиздин канчалык деңгээлде жол эрежесин билет экендигиңизди битке аныктоо максатында. Хорошо. Бул эмне знак байке? Бул жанагы подъемдор, Спуск. спуск. Бул жолдо ремонт деген. Бул болсо эме бул жанагы ортодогу бияка өтпөйт. Двухсторонний да. Двухсторонний эмне болуп атат ошондо? Шүрекини чота эметпейт, аны бөлөгөнө эметесиң. Негизги аталышы кандай деп ойлойсуз? Эмне деген жол белги деп ойлойсуз? Бул эмеге чыкпаш керек. Экинчи жолго. Экинчи жолго чыкпаш керек. Ошондо кандай? Двойной сплошной полоса деп. Двусплошной полоса.
Бул обгонго чыкканга да болбойт, наркы эмеге киргенге болбойт. Бул 50 бүттү деген ограничение бүттү деп атат. Бул болсо эме жол тайгалак. Бул болсо эме так, леп. Шуну билбей атам. Ультадан. көп эле жерде турат биздин эле күнүмдүк пайдалануучу жол белгилер да. Башка жактан алып келген жокпуз. Ушул эле Нарында, Бишкекте күнүгө ушул знактарды көрүп, жол белгилерин көрүп жүрүүчү знактарды. Бул болсо двусторонний бияка жол кетет деген. Мына мор эки жолда. Астыңкысычы? Астыңкысын айтып атпайм, бияка дагы могу жолда. Двухсторонний движение. Односторонний движение бияка могу жолдордо. Түшүндүм. Бул болсо эме бар деген жолдо. Эме бар. Медицинский помощь. Көрдүңүз беле ушундай? Муну көргөн жокмун. Вообще көргөн эмессиз, Көргөн эмесмин. Бул болсо эме главный дорога. Бул болсо запрещен. Остановка. Остановка запрещена. Бул болсо жол жок. Бул болсо жолдо лежащий бар деген. Бул болсо эме 7 тоннадан ашык болбойт. Ничего. Мунуңуз болсо запрещающий бул. Эмне ошо запрещающий? Остановка. Остановка запрещен. Остановка запрещен биякта болот да, биякта. Сиз коюп турдуңуз. Мына остановка запрещен дедиңиз. Бул эмне? Çok değil, şuna yapayım. Айтыңыз так. Двухсчетный, несчетный болуп калат. Бияңге сигнал басканга болбойт. Обгонго чыкканга болбойт. Бул грузовойго обгонго чыкканга болбойт. Пешеход бар. Стоп, бияңге токтош керек. Главный дорога. Бул болсо эмеде? Ступи дорогада. Байке, ошондо сиз канчалык деңгээлде жол белгилерин билбей тургандыгыңыз боюнча кичине түшүнүк барбы? Канчалык деңгээлде билет экенсиз? Жанакыны билбейт экенмин. Азыр сизде бир 20 ортолорам. Жок. Аты Военкоматтын артындагы билбейм аныкын. Автошколанын атын билбейбиз. Эми азыр өзүңүз көргөндө биздин өлкөбүздө жол кырсыгы көп катталып атат, канча кишинин өмүрү кыйылып кетип атат. Ошонун негизги себептери эмне деп ойлойсуз? Мас айдаганда го. Жол кырсыктарынын келип аткан негизги себептери эмне деп ойлойсуз? Мас айдагандан го. Дагы Болду. Мас айдагандан эле көп киши толтура мас болуп жүрбөйбү? Айрыкча возрасттагы кишилер ичип алып эле айдап жүрүшпөйбү? Так сактабагандыктан келип чыгышы мүмкүн, катуу айдагандан келип чыгышы мүмкүн. Эми ошонун негизги максатында сиздин бир канчалык деңгээлде жол эрежесин биле тургандыгыңыз боюнча бир-эки сурообуз бар, ошого жооп берип коюңуз, Бул эмне деген жол белги? Ылдыйдан түшүп баратсыңыз деген пуск. Ремонт. Дорога. Ушуну билбейм. Ушу скорийники? Жок. Объезднойдогу 2 полоса. 50 менен. Не кылыш керек 50 менен? Айдаш керек. Скользко, тайгак. Ушуну да билбейм. Муну билбейсиз? Ооба. Муну. Двухсторонний жол. Ушуну билбейм. Эме муну да билбейм. Бирок эме го, полоса эмес деген, двухсторонний полоса эмес деген, Муну көргөн эмесмин, муну билбейм. Токтобо. Эмнеге токтоп? Парковка запершен ба? Стоп дейт тигил. 40 секундтабы, канча секундта? Стоп,
эмне? Пешеход. Астычы. Булбу? Бул стоп турбайбы, Болчу. Бул болсо токтогонго болбойт эмеспи? Ушул окшойт токтогонго болбойт деген. Муну билбейм. Кайсынысы? Аны билбейм. Сигнал баспа. Бул болсо эмеге запрещен. Эле? Обгонго. Грузовой машинага запрещен. Пешеход. Главная дорога. Жол бер. Кичине билет. Деле ошо жол белгилерин билбестиктен келип чыгат. Катуу айдагандыктан келип чыгат. Насабалды айдагандыктан келип чыгат. Ошолорду болтуруу максатында ушул жол айдоочулардын кичине болсо дагы кайра эскертип жол белгилерин үйрөтүү максатында рейд өткөздүк. Жол коопсуздугу боюнча рейд учурунда одоно мыйзам бузгандар катталып, 7 айдоочуга тиешелүү протоколдор толтурулду. Ызгарлуу кыш мезгили келе жаткандыгына байланыштуу жолдо жүрүү бир топ опурталдуу. Андыктан Бишкек нарын каттамында эл ташыган айдоочуларга эскертүү берилип, аларга 8 сааттан ашык каттам жүргүзбөөгө, дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырууга, ошону менен бирге автоунаалардын ичиндеги медициналык кутуучалардын бар же жок экендиги текшерилип, бул багытта эскерүүлөр берилди. 2021-жылы 25 октябрда Нарын шаарынын автобекетине келип, алыска каттаган каттамга чыгаар астында айдоочулар арасында таксистерге бүгүн үгүт насаат иштери жүргүзүлдү. Мунун эң негизгиси бул жол кырсыгын алдын алуу жана бөгөт коюу максатында азыр транспорт каражатынын техникалык абалдары текшерилип, ошондой эле кышкы дөңгөлөккө алмашылдыбы, покрышкалар текшерилип, андан сырткары ар бир машинада аптечка, өрт өчүрүүгө каршы огнетушитель, аварийный знактарын текшерилип, бүгүн ушундай иш-чара уюштурулуп атат. 9 айда жол кырсыгынан өлкө боюнча 587 адам көз жумган. Бул былтыркадан 29,8%га көп деп билдирет Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо башкармалыгынан. 15 октябрда Бишкек Талас Тараз жолунда Карой айылында Honda Step автоунаасы DAF жүк ташуучу унаасы менен кагышкан. Натыйжада жеңил унаадагы айдоочу менен жүргүнчүлөр жалпысынан 8 адам өмүрү менен кош айтышкан. Абайла айдоочу адам өмүрү сенин колуңда. Бардыгыңыздарды кылмыш кырсыктан сырткары болуп аман болуңуздар демекчибиз.